Курманбек деген ушакчы ырчы чалга, Бекзат деген ушакчы балага, Бакай деген ушакчы ыйлаактарга жана башка жалаакор ушакчыларга арналат. Курманбек деген аксакал мынча жалган айтасың, садырга окшоп бир күнү бул сөздөрүңдөн кайтасың. Адаханчылар мал дейсиң, садырды колдоп кал дейсиң. Адаханчылар сенин жолуңду жолдобойт. Бир кап алтын берсең да коррупционерлерди колдобойт. Адаханга ыр жазба, ырыңа так ырзар эмес. Сага окшогон ырчыга чынчыл элдер жар эмес. Чындыкты ийне менен жерден казабыз. Карапайым элдер билсең биз тазабыз. Тазалыкты казып чыгып, Адаханга мына биз ыр жазабыз. Адахан таза инсан, бирөөнүн акысын жебейт. Силердин садырыңарга окшоп соодалашып бийлик дебейт. Адахан ууруларга бириккен жок. Садырыңар резиденцияда чай ичип соодалашып жатат, бүт көпөстөрдү топтоп. Турсунбай Бакир уулу, инсан болгондо тууру, тилин ушактан тартмак, Мадумаров элдин уулу. Бекназаров айтты дебе, Бекназаров чынчыл болбогон. Бекназаровдун сөзүнө элдердин купулу толбогон. Нышанбай Кочкоров калпы чыгып калды го, Бекназаровдун баласы чындыкты айтып салды го. Мадумаров эл башчы болсо, коррупционерлер жоголот. Сен да коррупционерсиңби, же кетесиңби тоголоп? Жакшы жашаганга элдин да акысы бар. Бетиңер бетон экен, ушакчы калпчылар. Качан шайлоо башталса, Адаханды каралайт. Подхалимдер уялбайт, Ак үйдүн оозун сагалайт. Коркок алдын муш көтөрүп, ушак жалаага жетет алы. Курманбек аксакалдын айткандары садырдын бүт айланасында коррупционер көпөстөрдүн баары. Ушак айтуу жаатында эркектер катындардан өттү. Ушак жалааны токтотчу, калың кыла бербей бетти. Тынбай жалаа жаба берип, жанды жаман кашайттың. Эркек деген атыңар бар, ушактарды азайтчы.